Ысык Көл облусунун 8 айылына бекер как кургаткычтар келди. Алма өрүк өстүргөн багбандарга пайдалуу заманбап жабдык пилоттук долбоор менен каржыланган. Өтүп кеткен жылы Чүй жана Ысык Көл облустарына как кургаткычтардын 11 даанасы берилген. Толугураак кийинки сюжетте. Бул берилип жаткан заманбап жабдык менен багбандар өрүктү 8 саатта кургата алат. Өзү чакан, бир салганда 2 чака дайнеги жок өрүктүн азыгын баткыра алат. Негизинен бул аппараттар өрүк баккан багбандарга өтө керектүү. Негизинен копия борбору 3 жылдан бери Кыргызстанда иштейт. Бул 3-чү жыл болуп саналат. Биринчи этабы бүттү. Ошонун негизинде, проекттин негизинде биз ушундай сушильный аппараттарды бөлүп беребиз фермерлерге. Буга чейин мурдагы жылы 11 сушильный аппарат берилген. Бул жылы улантылып кетилгени үчүн дагы 7 берилип жатат. 5-өсү Ысык Көл өрөөнүнө, Ысык Көл областына берилип жатат. Как кургаткычтар атайын долбоор менен бекер, гранттык негизде берилип жатат. Долбоор Корея эл аралык агентствосу тарабынан каржыланууда. Бул жабдылар как кургаткычтар Корея эл аралык агентствонун каражаты менен каржыланган бекер грант катары келген биздин фермерлерге таратылып атат. Бул чакан долбоор болуп атат, пилоттук долбоор, 3 жылдык долбоор, быйыл бүтүп атат. Бул долбоордун максаты майда кичи фермерлерге жардам бериш. Бул долбоорго пилоттук деп Ысык Көл жана Чүй облустарынын фермерлери катышкан. Анда атайын фермерлерге жер семирткичтер менен өстүрүү багытындагы окуулар өткөрүлгөн. Долбоордогу программалар айылдагы багбандарга пайдасын берген. Биз мына 2 жылдан бери бул копия долбоор менен органикалык өсүмдүктөрдү өстүргөнгө Кореянын биргелешип Корея менен окууларды өткөрүп жатабыз. Алма өрүктөрүбүздү, жашылчаларыбызды ушул органикалык жер семирткичтер менен семирткенге үйрөнүп, ошол органикалык жер семирткичтер менен багып өстүрүп сатып атабыз. Химиялык заттарды, химиялык азык заттарды жолоткон жерибиз жок. Ушул копия долбоору мына былтыр как кургатканга аппараттарды беришти. Ошол аппараттар жакшы, ошо аппараттын жардамы менен жерге калтырбай, бакта калтырбай калган мөмө жемиштерибизди как кылып кургатып алып, ошол кактарын сатып, кичине аз болсо да тыгын болуп, үйлөбүз, бала чакабыздын керегине жарап атат. Мындан ары дагы ушул копия долбоору мына бүгүн дагы ушул жанагы тренингтерге катышып окугандарга дагы алып келип, ошол как кургаткан аппараттарды, алма кескен аппараттарын тапшырып атат. Биз ушул копия долбооруна рахматыбызды айтабыз. Корея мамлекети каржылап ушул биздин жер жемиштерди жерге калтырбай, аз да болсо жардам берип, ушундай аппараттарды берип атканда чоң ыраазычылык билдиребиз. Ошо мындан ары дагы ушундай жакшы чоң долбоорлор, мында чоң иштер да курулатка деп ойлойбуз. Ошону Кудайым куттуусун. Ошол менен айтарым. Как кургаткычтар 3 жыл аралыгында Ысык Көл облусунда 8 жаранга берилген. Эми аппарат менен өрүк баккан фермерлер калган мөмө жемиштерди жерге калтырбай кургатып алышат. Мадина Абакирова, Жазгүл Сатаева, Данияр Акунов, Ысык Көл жаңылыктары.